Аллах үчүн ойлонолчу. Кайсыл христиан азан айтылганда мечитти көздөй жөнөгөнүн көрдүк. Кайсыл яхудинин Курбан айтта эшигине кой байлаганын көрдүк. Кайсыл атеисттин Рамазанда орозо кармаганын көрдүк. Андай экен, балатынын биздин үйүбүздө эмне иши бар? Канча деген алымдарыбыз бул атың өчкүр майрамды арам деп атып тилдери тешилди. Биз ушул нерсени дагы деле түшүнүп жете элекпиз. Бул атың өчкүр майрам, арак кандай арам болсо, зына кандай арам болсо, ошондой эле арам, ошондой эле күнөө иш. Биз мусулмандар башка коомду, башка динди туураган эмес, тескерисинче алар бизди туурап, алар бизди ээрчий турган үммөт элек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага келген кезде ал жердегилердин ушундай сыяктуу майрамдары бар эле. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала силерге бул майрамдардан да жакшы майрамдарды берди. Ал Курбан айт жана Орозо айт майрамы. Биздин эч кандай башка коомдун, башка диндин майрамдарына муктаждыгыбыз жок. Ошону эсибизден чыгарбайлы. Биздин өзүбүздүн майрамдарыбыз бар. Ал Курбан айт жана Орозо айт майрамы.